23 бул эки орундуу сан. Эки орундуу сандарда эки разряд болот. Биринчи разряд булар бирдиктер, экинчи разряд бул ондуктар. Демек бизде 2 ондук жана 3 бирдик бар. 3 бирдик. Ал эмнени түшүндүрөт? 2 ондук деген ондук топтордон экөө бар. Бул жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Демек бул жерде бизде ондук квадраттардан bir ондук бар, жана дагы bir ондук, демек жалпы 2 ондук бар. Ал эми бирдиктерден 1, 2, 3. Демек 2 ондук жана 3 бирдик. Жазып алсак да болот бул жака. Демек 23 бул барабар 2 ондукка. 2 ондукка дагы кошобуз 3 бирдикти. 3 бирдикти. Келгиле эми ушул дагы да кызыктуу болсун. 23кө 30ду кошуп көрөлү. Ошондо эмне өзгөрөт? Ондуктар менен бирдиктер өзгөрөбү? 23кө кошобуз 30ду. 30 дегенде эмнени түшүнөсүңөр? 30 дегенде бул 3 ондук. Демек бул жерге мен 2 ондукка дагы 3 ондук алып келишим керек. Келгиле анда бул 1 ондук. Дагы бул 2 ондук. Жана бул жерге 3-чү ондукту алып келдим. Демек мен 30 деген сан бул 3 ондук болгон үчүн 3 ондук алып келип коштум. Ошондо бизде 2 ондук болчу. Азыр 1, 2, 3, 4, 5. Азыр 5 ондук. Жазып алсак бул жака. Азыр 5 ондук. Жана 3 бирдик бар. Анткени бирдиктер кошулган жок. 0 бирдик. 3 бирдик. Демек 23кө 30ду кошкондо 30ду кошолу. Мына бул жерде да байкалып турат. 2 ондукка 3 ондукту кошсок, жалпы 5 ондук болот. Ал эми 3 бирдикке 0 бирдикти кошсок, бул жерде 3 бирдик болот. Демек бул жерде 3 бирдик болот.